Президент Садыр Жапаровдун Пекин шаарына 3-6 февраль күндөрү болгон жумуш сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташтыгын мындан ары арттырууга багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Кол коюлган документтер: Кыргызстандан Кытайга сояны экспорттоо боюнча протокол, 2021-2024 жылдарга Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кытай Эл Республикасынын Маданият жана туризм министрлигинин ортосундагы маданият тармагындагы кызматташуу программасы. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Кытай Эл Республикасынын ЖМК жана басма сөздү башкаруу мамлекеттик башкармалык ортосундагы классикалык улуттук көркөм чыгармаларды жана адабиятты өз ара которуу жана басып чыгаруу долбоорун ишке ашыруу жөнүндө протокол. Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитети менен Кытай Эл Республикасынын улуттук статистикалык бюросунун ортосундагы статистика чөйрөсүндө өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандум. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Кытай Эл Республикасынын коммерция министрлигинин ортосундагы жашыл чөйрөнү өнүктүрүү, инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Синдао шаары менен Бишкек шаарынын ортосунда Ден Саяпинден баштап Алукулов көчөсү, Кустанайский көчөсүнө чейин батыш зонасын жакшыртуу долбоорун ишке ашырууга көмөктөшүү жөнүндө меморандум.